Деги эле азыр жай келип көлгө сүзүү, көлгө чөгүп кеткендери мына ошолорго биринчи жардам көрсөтүү коомунда иштегендер Кызылай коому. Кызылай коомунун бүгүн бизде келип отурат. Кайрат Оразалиев. Саламатсызбы, Кайрат мырза? Кош келипсиз. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кутман таңыңыздар менен. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Кызылай коому түзүлгөн кайсы жылы? Канча жыл болду? Кандай иш алып барасыздар? Бир Кызылай коому жөнүндө кичине бир кыска маалымат берип кетсеңиз. Албетте. Сиз айтып кеткендей эле Кыргызстанда өтө көп жылдан бери ишин алып барып келет. Бул Кызылай коому 1926 жылдан бери Кыргызстанда иштеп келет. Ар бир областта областтык филиалдарыбыз бар. Жана ошондой эле Бишкекте иш алып барып келебиз. Негизи Кызылай коому өзү 4 багытта иштейт. Өзгөчө кырдаалдар учурунда здравоохранение департаменти бар. Ошондой эле соц тармакта ишин алып барат. Жана организационный развитие деп коебуз. Кайрымдуулук, концерттер, айтор, иш-чаралар. Эң соңунан айтсаңыз, деги эле бул жакка сиз кантип келип калгансыз өзүңүз? Өзүм негизи Каракол шаарында ыктыярчы болуп баштагам ишимди. Андан кийин соң уже Бишкекке көчүп келип, уже толук кандуу иш алып бара баштадым. Азыркы учурда алгачкы жардам боюнча тренер болуп саналам. И вот коомго ар кандай тренингтерди өткөрүп келебиз. Анан айтсаңыз, деги эле ыктыярчылар сиздерге кайрылышат, ошолорго кандай үйрөтөсүздөр, канчалык деңгээлде сиздерге барышат? Негизи азыркы учурда Кыргызстан боюнча 3000ден ашуун волонтер биздин базабызда саналып келет. Ар бир адам 16 жаштан өдө бизге келип ыктыярчы боло алат. Ан үчүн атайын даярдык өтөт, тренингтерден өтөт. Андан соң уже биз менен кандай десем договор түзүшөт. Андан кийин биз менен ошо иш алып барып жардам көрсөтүп келет. Анан деги эле алгачкы жардам тууралуу айтып берсеңиз, эң алгачкы жардамды кантип көрсөтөсүздөр? Азыр сиз ошо айткандай эле алгачкы жардам негизи ар кандай учур болот, ар кандай ситуациялар болот. Жайында сууга чөккөндөр көп, жана үйдө деле ар кандай ситуация болуп кетет. Алгачкы жардам деген эми бул скорый помощь же мындай профессионалдар келгичекте биринчи медициналык эмес, биринчи биз ошо колдон келе турчу жардамыбыз бул уже алгачкы жардам болуп саналат. Бүгүн сиздерге кыскача мындай ымыркайлар, балдар темасына келгенде биз адамдар өзүн жоготуп коюшат. Ошого байланыштуу бүгүн кыскача маалымат берип кетейин. Обструкция көп кездешет. Обструкция жалпак тил менен айтканда ымыркай оозуна бир нерсени салып алып какып калган учур. Ошондо кандай десем, чоңдор өзүн жоготушуп туура эмес иш-аракеттерди кылышат. Мисалы үчүн бул азыр биздин манекенибиз бар. Манекенден көргөзө кетейин. Мындай эң биринчи кылган иш-аракеттер бул мындай буттун өдү каратып титирете башташат. Эми элестетиңиз, титиретип атканда эле кандай мындай мойнуна травмалар күч келет, травма болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу чакырып кетмектин өзүңүздү паникага албай биринчи баланы колуңуздарга аласыздар. Бир колуңуздарга жаткызасыздар, жана мойнун бекемдейбиз. Септегенде ымыркай билебиз, мойну өтө назик, бош, жана бир бутун колтугубуздун астына бекемдеп алабыз. Кысып алабыз дагы, бутубузду чыгарабыз, ылдый каратабыз. Ушул учурда ушу далына так 5 жолу чабышыбыз зарыл. 1, 2, 3, 4, 5. Эгерде жана карап турасыздар, инородный предмет деп коет. Чыктыбы, чыккан жокпу? Чыкпаса экинчи колубузга ошондой эле мойнун бекемдейбиз дагы, экинчи колубузга которобуз, төшүнө. Төшүнүн ортосуна 2 бармак менен 5 жанагындай эле басуу жасайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Оозунан инородный предметти көрсөңүздөр, чыпалаңыздар менен акырын чыгарып аласыздар дагы, анан уже баланы эс алдырасыздар. Эгерде жардамыңыз мындай эффективдүү болбосо, кайра эле ушундай кайталайсыздар. 5 жолу чабасыздар, 5 жолу көкүрөгүнө басасыздар. Вот ушундай иш-аракеттерди алып барыш өтө маанилүү.
Демек, бул азыр сиз балдарды жутуп алган, тыйын жутуп алган тууралуу учурдагы туура. Айтор бир нерсени жутуп алып какаганын учурун көрсөтүп бердиңиз. Албетте. Эгерде баягы сууга чөңө турган болсо, ошол эле кичинекей баланы мисалы, сууга чөңө турган болсо, алгачкы жардам кандай көрсөтө алабыз? Негизи, ооба, анда башкача ыкма кетет. Эң негизги биз эс учурун текшеришибиз керек. Эгерде чоң бала болсо, албетте сурайбыз. Жардам керекпи же жокпу? Эс учуру бар болсо жооп берет, эс учуру жок болсо жооп бербейт. А бирок ымыркайдан антип сурай албайбыз, туурабы? Кантип эс учурун текшере алабыз? Таманын чымчып көрөбүз. Таманын чымчыйсыздар дагы реакциясын байкайсыздар. Реакциясы жок болсо, эң биринчи кылган максатыбыз бул 5 жолу үйлөйбүз. Дем алуу жолдорун чоң адамдарга негизи мурдун жаап оозуна үйлөйбүз, ымыркайларга анын мурдун жабыштын кажети жок. Оозубуз менен эле толук кандуу мурдун жана оозун алып 5 жолу үйлөйбүз. Көрсөтө кетейин. Общий аласыңар дагы. 5 жолу үйлөтүңөр дагы дем алуусун текшергенге аракет кыласыздар. Дем алуусун ошол эле учурда кулак менен сезип, көз менен көрүш керекпиз. Эң туура кулак. Анткени мен өзүм окуп жүргөн учурда Кызылай коомуна катышчу элем, ошондуктан айтып жатам да. Азаматсыз, эсиңизде калып турганда. Эң жакшы, вот уже да. Сиз эсиңизде бар экен, кулагыңыз менен тыңшайсыз дагы, көзүңүз менен көкүрөгүн байкап турасыздар, көтөрүлүп атабы, немет кыймыл барбы, жокпу? Кыймыл жок болсо, анда биз тез аранын ичинде 5 ИВЛ жасадык, деме жасайбыз, СЛР деп коебуз, өпкө жүрөк реанимациясы. Өпкө жүрөк реанимациясын ошондой эле көкүрөктүн ортосуна 2 ыкма бар. 2 бармак менен бассак болот. Же болсо 2 манжа менен бассак болот. Негизи бул ыкма өтө кандай десем, эффективдүү. Мындай басуудан 30 жасайбыз. 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 жана кайра 2 жолу үйлөшүбүз зарыл. Кайра тыңшайбыз. Дем алуу болсо жакшы, демек эффективдүү болду. Дем алуу жок болсо улантабыз. Скорыйды чакырдыңар, ал келгичекте 32, 32. Уланта беребиз. Ал эми чоң адамдардыкын колубуз менен толук басабыз, э? Чоң адамдыкын колубуз менен толук басабыз. Эгерде мүмкүн болсо азыр көрсөтө кетейин. Өзүм реквизит ала кеттим элем. Негизи сиз айтып кеткендей эле чоң адамдар көлөмү чоң болот. Ар кандай салмактуу адамдар болот. Эгерде көлөмү чоң адам болсо, 2 колубуз менен эле көкүрөктүн так ортосуна басып улантып кете беребиз. Бирок ымыркайга башында эмне үчүн 5 жолу үйлөдүк? Себеп дегенде ымыркайлар көбүнчө учурда жана сиз айтып кеткендей эле какап калып деми жок болуп калат. Чоң адамдар ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Жүрөк оорусу, ар кандай факторлор. Аларга 2 жолу үйлөйбүз убакытты кетирбеш үчүн, жана 30 жолу басабыз. Ыкмасы бир аз башкачараак, бирок ошондой эле скорый келгичекте токтобостон уланып кете беребиз. Эң сон, анан мен билишим боюнча ар жылы мектеп окуучуларына дагы ошол биринчи жардам көрсөтүү боюнча таймаш болот, э? Азыркы учурда дагы быйылкы жылдын эсебинен болдубу ошол таймаш? Деги кандай деңгээлде өтүп жатат? Рахмат. Ар жыл сайын сиз айткандай болот. Бул таймаштар Кыргызстанда эң негизги биринчиден облустук кандай десем уровенде бул таймаштар өтөт. Облустук уровенде уткан команда Бишкекке келип уже национальный соревнования болот. Ошого келип катышып уткан командага белектерди тапшырабыз жана ошондой эле сертификат берилет. Баракелде. Кийинки сурообузду утурлай бергим келди. Баягы Баткен жергесинде бир согуш, эми бизде бир 2 мамлекеттин келишпестиги болуп кетти. Ал учурда Кызылай коому дагы мындай четте карап турган жок, ал жакта жардам сунуп отурду. Ошол тууралуу бир кененирээк маалымат берип кетсеңиздер. Негизи баарыбыз билгендей эле Баткен ошо окуялары баарыбыздарга аябай таасир этти. Эң биринчиден мен рахмат айтып кетмекчимин өзүмдүн коллегаларыма жана бүткүл Баткен элине. Себеп дегенде биринчилерден болуп ошо Баткен жериндеги филиалыбыз иш алып барды. Билесиздер, көп элдер качып келди. Жанакы четтеги айылдардан Баткен шаарына көчүп келген адам көп болду. Биздин ыктыярчылар жана биздин ишкерлер
ар кандай жардам көрсөттү. Эң биринчиден психосоциалдык жардам, себеп дегенде баарыбыз билебиз, поддержка өтө маанилүү. Жана ошондой эле продуктылык жардам, кийим кече. И вот алгачкы жардам боюнча дагы маалымат таркатып иш көргөзүп келди. Азыркы учурда эми буюрса тынч, бирок азыр деле Баткен жергесинде иш өтө күчтүү жүрүп жаткан. Баткен жергеси деп калдык. Баткен жергесине сиз өзүңүз да бардыңызбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Мен өзүм национальный команда реагирования на бедствие деп коет. Өзгөчө кырдаалдар ситуация болгондо мен ошол команда менен биргеликте барып иш жүргүзөм. Мен негизи өзүм направлением алгачкы жардам жана ошондой эле балдар менен иш алып барып келем. Бул жака билдирүүлөр келип отурат. Саламатсыздарбы таңкы 5 берүүсү. Ушундай берүүлөрдү көбүрөөк кылсаңыздар элге жардамы көбүрөөк тиет эле. Кайрат мырзага рахмат дейт. Чоң рахмат. Мына ушундай билдирүүлөрдү жиберип отурсак, демек бул элге бир пайдасы жагынан жакшы маалымат берип атасыздар. Ошон үчүн эл дагы жакшы кабыл алуусу жакшы болуп отурат. Кайрат мырза, айтсаңыз, Кызылай коомунун Каракол шаарынан баштадым деп калдыңыз. Ал жерге алгачкы барган күнүңүз ыктыярчы болуп бардыңыз да? Ооба, ыктыярчы болуп, ал кезде өзүм студент болчумун. Мен өзүм досум эле чакырып калды, келип бүгүн чоң акция болот экен, акцияга жардам керек болоттур, барып бир аз кол тийгизип кетели деп. Мери болуп эле макул болуп баргам. Ошондон кийин өтө кызыктым, себеп дегенде жумуш силер айткандай көп, өтө кызыктуу элге. Окудум, тренингтерди өттүм, жанагыдай эле ыктыярчы болуп пошагово бүт немелердин пакет тренингти өттүм дагы. Иш алып бара баштадым. Азыр ошо. Канча жылдын жүзү болду ушул Кызылай коомунда? Эмгектенгениңизге? Да, толук менен 4 жыл болуп калды. 4 жылдан бери демек Кызылай коому менен биргеликте иш алып кыймылдамын, туура. Баракелде. Сизге ыраазычылык билдиребиз, алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге. Баягы аз убакыт болсо дагы элибизге бир жай алды менен деги эле мына ушул бир жакшы маалымат бере алдыңыз деп ишендирип айтып кете алабыз. Анан мүмкүн болсо азыр сизге эркин микрофон берели. Сиз Кызылай коому тууралуу, өзүңүз тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Эми биринчиден чоң рахмат да бир ирет чакырганыңыздарга. Себеп дегенде бул өтө маанилүү, элге маалымат берүү. Элге дагы айтып кетмекчимин, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар, ар кандай кырдаалдардан сак болуңуздар, өзүңүздөрдү жоготпоңуздар, ден соолугуңуздар бекем болсун. Жана эфир менен баса айтор колдонуп бардыгыңыздарды 4 май күнү биздин чоң майрамыбыз болот. Себеп дегенде 4 май бул эл аралык Кызыл Крест жана Кызылай коомунун күнү. Ынтымак 2 паркында, амфитеатрда биз чоң майрам өткөрөбүз. Конкурстар, жанагыдай эле алгачкы жардам боюнча мастер-класстар, келип оюн ойноп, приздерди утуп, активдүү катышып кетсеңиздер болот, бардыгыңыздарды күтөбүз. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кызылай коому жана Кызыл Крест менен биргеликте айтор 4 май күнү саат канчада? Кечки саат 7ден 9га чейин. Кечки саат 7де биздин Ынтымак 2 паркына келсеңиздер болот. Мына ушул жерде бир Кызылай коому тууралуу да кененирээк маалымат берилет. Ал жерге ыктыярчылар кошулушу мүмкүн, жана ошондой эле концерт, оюн зоокторго катышсаңыздар болот. Бардыгыңыздарды чакырабыз. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз, алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Баягы убакыт учкан куш экен, сизге саналган убактыбыз соңуна келип жетти. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо азыр жалпыңыздарга бир чакан биздин ырды эстебизби же сюжетибизби айтор, сиздерге бир чакан көз ирмемдерди тартуулайлы.